Assalamu alaikum. Бүгүнкү темабыз кант диабети. Алгачкы эле суроо мындай болсун. Бул оору айыгабы? Демек, эки түрдүү жооп берсек дагы туура боло берет. Мисалы, айыгат десек айыгат, айыкпайт десек айыкпайт. Экөөсүн тең түшүндүрүп берейин. Айыкпайт деген сөз мындайча. Мисалы, диабети бар адам и жөнөкөй адам, оорусу жок адам. Экөө тамактанды дейлик. Анан эгерде экөөсүн тең ушул тамактанганга чейинки канындагы глюкозасы 5 болсо, тамактанып бүткөндөн кийин орточо жакшы эле тамак жеген болсо, диабети жок адамдыкы ашып кетсе 6 болушу мүмкүн. Ал эми бул диабети бар адамдыкы 6,5, балким 7, балким 8 эле болуп кетет. Айырма ушундай. Ушул тамактангандан кийин ушул контроль болбой калат да анчалык. Ал эми айыгат деген сөз кандай? Айыгат деген сөз ушул эле мисалды түшүндүрүп берейин. Мисалы, эки адам тамактанып атат, биринде диабет бар, биринде диабет жок. Анан мисалы, бир чыныдан тамак берилди экөөбүнө. Эгерде ушул диабети бар адам ушул тамактын жарымын жесе, ал эми диабети жок адам баарын жесе, тамактанганга чейин экөөсүнүн тең кандагы глюкоза 5, тамактангандан кийин экөөсүнүкү тең 6 болот. Себеби диабети бар адам диетасын кылды и таблеткасын дагы ичти. Ушундай кыла турган болсо, андагы ошол канындагы глюкозанын көрсөткүчү өспөйт. Айыгат деген нерсе ушул. Демек, диабети бар адамдан анча-мынча нерселер талап кылынат. Бул биринчиден албетте диета, сөзсүз түрдө камыр тамактарды жана ошондой эле баардык таттуу нерселерди чектеш керек болуп калат. Жана ошондой эле мөмө жемиштерди дагы, кургак мөмөлөрдү дагы сейрек учурда жеген жакшы. Ушундай кыла турган болсо, анын канындагы глюкоза эч убакта жогорулабайт, өспөйт. Ошол негизинде аны айыкты деп биз тыянак чыгара алабыз. Жылдар бою анын ден соолугу начарлабайт. Анан эгерде диабети бар боло туруп, дарыларын ичпей, анан диетаны да сактабай турган болсо, жыл сайын жана калса ай сайын анын глюкозасы аша берет. 7 болот, 8 болот, жада калса 30га чейин чыгат да. Анан ушул диабеттин жаман жери оору бербейт адамга. Эч жериңиз оорубайт. Жада калса сиздин каныңыздагы глюкоза 20 болуп кетсе дагы оорубайт. Ошол себептен көпчүлүк адамдар диета кылбай коюшат. Жана ден соолугу кескин түрдө начарлайт и өмүрү кыскарат. Ошондуктан жалпы кант диабетинен жабыркаган бейтаптарга кайрылам. Врачтын айтканын кылыңыздар. Диета десе эле кордой ичип эле, аталай ичип эле, гречка жеп эле отуруп калыш назарда тутулбайт да. Бул жерде сиз жешиңиз мүмкүн болгон толтура нерселер бар. Эмнелерди жесе болот? Ошолорду санап берген аракет кылайын. Айталы, плов. Плов жесеңиз болот, күрүчтөн. Бирок ак күрүч болбосун. Балким өзгөн күрүч. Мындай ыраңы башкача, кызыл, күрөң ушундай күрүчтөрдү жесеңиздер болот. Ошондой күрүчтөргө плов кылыңыздар. Өтө майлуу болбосун, өсүмдүк майга кылыңыздар. Анан салат кошуп жеңиздер. Ошондо эч кандай силерге зыян болбойт. Ар күнү жей бербеңиздер. Бүгүн плов жедиңиздер, эч кур дегенде 3-4 күн башка тамак жеш керек. Мисалы, эртеңкиге шорпо жесеңиздер болот. Ичсеңиздер дегеним. Дагы кандай гарнир жесеңиздер болот. Дымдама кылсаңыздар болот.
Анан мөмө жемиштерден алма, лимон, киви ушуларга чектөө жок. Бирок эскертип кое турган нерсе, тамактангандан сырткаркы убактарда жебеңиздер буларды. Мисалы эртең мененки тамакка кошо, түшкүгө, кечкиге кошо. Эми бир күндө бир эле маал жейсиздер албетте. Мөмө жемиш жесеңиздер дагы. Бирок аны дагы тамак учурунда перекус кылбаш керек. Анан диабети бар адамдар канча өмүр сүрөт деп өзүбүзчө суроо түзүп жооп берип көрөлү. Мен 100 жашка чыккандарды уккам. Өмүр эч убакта кыскарбайт. Мындан эгерим эле адам өзүнүн ушул ден соолугуна карабаса, адам диабеттен өлбөйт. Диабеттин осложнениясы деп коет. Өтүшүп кетет дагы, жүрөк кан тамыр оорулары пайда болот. Бөйрөктүн оорусу пайда болот. Ошонун негизинде адам өмүрү кыскарат. Андыктан эң оолу диабетти дарылоодогу биздин максатыбыз ошол кандагы глюкозаны көбөйтпөй сактап туруу. Мисалы, биринчи башталган болсо 6-6,5 сактаганга аракет кылабыз. И мунун өдөсүнөн чыкса болот. Анан орусча айтканда желательно деп коелу. Сиздин ушул диабетиңиз сизди кыйнабай турган болсо дагы, бир жылда бир жолу, айталы бир жумага же 10 күнгө дарыланган жатыш керек. Албетте мамлекеттик ооруканаларда сизди жаткырбайт. Себеби ал жерде көбүнчө көбүрөөк кыйналып калгандар болот да. Ошол себептүү азыркы учурда частный клиникалар толтура. Ошол катары биздин Аксон клиникабыз дагы бар. Келсеңиздер болот. Ошол мен ушул диабетти дарылоодо башка эндокринологдордон өзгөчөлүгүм, мисалы 10 күн обход болсо, 10 күн бою ушул диабет боюнча маалымат берем. Анткени кадимкидей окуш керек да, үйрөнүш керек. Өзүнүн оорусу жөнүндө көбүрөөк билиш керек пациент. Ошондо ал аны менен жакшыраак күрөшүп алат. Өзү демилге кылып дары ичет, өзү демилге кылып диета кылат, өзү демилге кылып кыймыл аракетин көбөйтөт, нервин сактайт. Ошол себептүү дарыгер менен тыгыз байланышта болуш керек. Анан уккан маалыматтардын баарына ишене бербеш керек. Бүгүнкү күндө ушул маалыматтык ушул согушта бардыгы эле чөйрөдө. Ден соолукту сактоо багытында деле ушундай. Баары өзүнүкүн ушул кандай десем сунуштайт да. Мынаны мындай кылсаң жакшы болот деген сыяктуу. Бирок көпчүлүк маалыматтар жалган. Мисалы, жанагы топинамбура деп коет. Ушул диабетти ушул глюкозаны азайтат деп коет, бирок бул факт эмес. Себеби анын курамында инулин бар, инсулин эмес да ал. Инсулин башка, инулин башка. Onun için ишене бербеңиздер. Ошондой эле сикорий ал деле жардам бере албайт. Жана дагы не дегендер бар эле. Кыскасы мындай доказательный медицина деп коебузбу? Ушул доказательный медицинага таянып дарылансак максатка ылайыктуу болот да. Ден соолугубуз жакшы болот. Ошого мен сунушум врач менен иштешиңиздер. Эч куру дегенде терапевт менен, болбосо эндокринолог менен. Катардагы эндокринолог катары мен дагы ушул келип кеңеш алсаңыздар дагы, телефон аркылуу кеңеш алсаңыздар дагы, алыс аймакта жашасаңыздар, жада калса ушул жатып дарыланам десеңиздер дагы жардам бергенге даярмын. Байланышуу үчүн 0504 44 55 28 номерине WhatsApp'tan жазасыздар. Колдон келишинче жардам берем. Анан
Онлайн консультация деле төлөмдүү болот, аны унутпаңыздар. Себеби мен убактымды коротом. Bir консультацияга жок дегенде 20 мүнөт убактым кетет да. Андан кийин дагы 1 айга чейин